Мен Сейтек Качкынбаев. Японияда акыркы жашоом Японияда өттү. 12 жыл Японияда илимде жүрдүм. Билим берүү тармагында жүрдүм. Япониянын парламентарийлери менен кызматташып жүрдүм. Мен 7 тил билем. 7 тил билем. Айтып коеюн. Азыркы Кыргыз Республикасында МИДте, Тышкы иштер министрлигинде 7 тил билген bir дипломатты айтып бере аласыңарбы? Мисалы, мына мен өзүм жөнүндө айтып коеюн, бирок мен жөнүндө эмес, азыр сөз башка жөнүндө. Эмне үчүн мен кетип атам жогорку кеңешке? Эмне үчүн Сейтек Качкынбаев кетип атат? Японияда окуп келген, МИДтеги Тышкы иштер министрлигинде иштеген кишилерден да профессионал адамдар, 7 тил билген кишилер, экономика эмне экенин, саясат эмне экенин, өнүгүү эмне экенин билген адамдар жогорку кеңешке депутат болуп барса жаманбы? Мен мисалы өзүмдү мисал кылып айта алам. Мен эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мени микроскоп менен издесе дагы мен коррупциялык иштерге аралашкан эмесмин. Менин репутациям таптаза, айта алам. Мен ошон үчүн жогорку кеңешке кетип атам. Эми бир кыска жашоо жөнүндө сөз кылып кетейин. Эми тияка бардым, мына мен илимде жүрдүм. Мен азыр сиздерге татаал терминдерди, либерализм, экономикадагы ал жердеги сальдо, торговый баланс, андай мындай, экспорт мындай деп азыр оор нерселерди айтсам болот, бирок мен жөнөкөй сөз менен айтайын сиздерге. Кыска түшүнүктүү кылыпчы. Биздин азыркы абалыбыз экономикалык абалыбыз. Биздин бюджет азыр 1 миллиард 700 миллион доллар. Мындайча айтканда 157 миллиард сом. Эми бизге окшогон, мына кыргызга окшогон, мына бизге, сизге, өзүңүзгө окшоңуз, мына Дасмияда күнүгө сатылган мына эт, 5 бармак. Ушуга окшош 5 бармак эт жеген, ат минген, айран ичкен, курут жеген дагы бир дүйнө жүзүндө эл бар. Дүйнөдө дүңгүрө өнүгүп аткан азыр. Кайер билесиздерби? Казакстан эмес, Түркменстан да эмес, Монголия туура. Монголиянын калкы бүгүн мына 3 миллион киши. Кыргыз Республикасынын калкы 6,5 миллион киши. Монголиянын бюджети бүгүн 4 миллиард доллардан ашып атат. Биздики 6,5 миллион калкы бар, бизде 1,7 миллиард доллар арам. Монголдор бизден мындайча айтканда 6 эсе жакшы жашап атат. 6 эсе бай жашап атат. Түшүнүп атасыздар да? Жөнөкөй эле нерсе. Мына Кыргыз Республикасында бүгүн мен Японияда жүрдүм. Мына бүгүн Кыргыз Республикасында канча япон компаниясы бар экен, инвестор бар экен, мен карап көрсөм, болгону 5 эле компания бар экен бизде. 5. Мына 1, 2, 3, 4, 5 эле компания. А Монголияда билесиңерби канча инвестор япон компаниясы жүрөт? Айтып көрүңүздөрчү, канча деп ойлойсуздар? Сумманы айтып көрсөңүздөр? 35 эмес. 50 дагы эмес. 100 дагы эмес. 500 дагы эмес. 700. Монголияда 700 япон компаниясы Монголияга акчасын ишенип, ошол өлкөгө инвестиция кылып иштеп атат. Элестетип көрүңүз, бир компания эгер 100 монголду жумушка алган болсо, азыр эми сумма алып элестете бериңиз. 700 жапон компания ар бир монголго эми жок дегенде 700 доллардан айлык бергенде монгол экономикасы кандай өнүгүп атат? Инвестор келип атабы? Мына биз эмнебиз мына кыргыздар, монголдордон? Биз деле ат минебиз, биз деле айран ичебиз. Биз деле мына Дасмияга келип 5 бармак жеп атабыз. Алар деле жейт. Эмнебиз кем? Демек, курс системада турбай, Монголиянын премьер-министри, Монголиянын кабинет министринде иштегендер кимдер булар? Гарвардты бүтүп келген балдар, мага окшоп Япониянын Васада университетинде окуп келген балдар, Токио университетин бүтүп келген балдар, Америкада, Англияда окуп келген балдар иштеп атат. Мына ошон үчүн биз бара турган болсок, ушул менин программамда, жеке биздин программада партиянын
Birinci kadr maселеси. Жалаң татыктуу, жалаң амбициясы бар, алысты көрө билген, экономика эмнени билген адамдарды биз алып келебиз. Мына бул биринчиси. Эми мен өзүм кыска айтайын, жеке 100 күндүк мен өзүмүн не сунуш кыла алат элем. Мына Сейтек Качкынбаев, сен баратасың, болуптур, чоң нерселерди айттың, мейли аны айтып атасың. Мына эмне кыла аласың? 100 күндө эмне сунуш кыласың дей турган болсо, мен айтайын жөнөкөй нерсе. Мына мектеп жетишпейт дейбиз, бала бакча жетишпейт дейбиз. Кыргыз Республикасында мына 1000 мектеп жетишпейт экен. Бир мектеп $2 миллион турат. Мамлекет кура албайт аны эч качан, акчасы жок. Ошон үчүн мектеп курам дегендерге, окуу борборун ачам дегендерге, бала бакча ачам дегендерге бир жумада лицензия бере турган мыйзамды мен сунуштайм. Эгер мамлекет бир жуманын ичинде лицензия бере албаса колуна, ошол уюм баары жумуштан кетет. Биринчи тандоо. Экинчиси, эгер бир жуманын ичинде мамлекет жооп бербей кое турган болсо, мамлекет ача бер деп макул болду деген мыйзамды мен сунуштайын деп атам. Мектептерди, бала бакчаларды бир жумада ачканга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Биз мына ушундай нерселер. Биринчиси, экинчиси мына жөнөкөй эле маселе. Экология дейбиз, мына Бишкекте иш башталып атат мына. Газга өткөрө албай атабыз машинелерди. Эмне үчүн? Газга өткөрсөм, мисалы, мен бир машина сатып алдым. Газга өткөрсөм машинемди, ГАИ токтотуп алып, газга уруксатың барбы деп мени кыйнайт. Болуптур деп мен ГАИге барам, мына ГАИге, мына Горький көчөсү менен бардым. Барсам, комиссия түзөтмүш дагы, мени башымды оорутуп, алар 3 ай кыйнады. Ошо уруксат бергенгечи газга. Биз экологияны айтып атабыз, газдаштыралы деп. Элементардык, мен барсам, ким газ кое турган болсо, милиция эч качан текшербейт деген мыйзамды чыгарат. Ошону мен сунуштайын деп атам. Ким газды койсо, жоопкерчилик ошо койгон фирмада болот. Будан ары каалаган адам каалаган учурда газды коюп алып кете бере турган, мисалы, элементардык 100 күндүн ичинде киргизе турган менин мисалы ушундай сунуштарым бар. Андан сырткары мен оң руль машинени кайрап келем деп ойлойм. Себеби 2017-жылкы азыркы Honda Fit Step вагондор келмек биздин Кыргыз Республикасында. Биздин жакыр калкка, биздин кыйналып аткан орто класстагы элдерге $5000–6000 жаңыдай машинелер келмек биздин өлкөгөчү. Мисалы, мен ушуга окшогон 100 күндүк программам бар. Эми кыска өзүм мага ушу күндөн бери кечеден түнү менен бир 70тен көп кат келди. Баары тытырап, баары кыжалат болуп атат. Сейтек байке, неге былтыры да Атамекен партиясынан 22 болуп калдыңыз эле, бул жолу да 23 болуп калдыңыз. Эмне үчүн сиз тизменин артында тура бересиз деп айтат да. Азыр айтып коеюн эми. Тизме азыр мурдагылардан айырмаланып, азыр 23 боломбу, 54 боломбу айырмасы жок болуп калды. Сиздер өзүңүздөр сортто болгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мисалы, мен азыр Альянс партиясынын ичинен номер 23 болуп кетип атам. Сиздер Лейлектен болобу, тияктан Атбашыдан болобу, Ак Музданбы, Ак Кудуктан туруппу, Нарындын. Каласаңар Челпектен, каласаңар Таластын Маймагынан, каласаңар Шилбилиден, каласаңар Канышкыядан туруп алып, каласаңар Алабукадан туруп алып, Жойбеленттен туруп алып, добушуңарды Альянс ичинен номер 23 Сейтек деп салсаңар, добушуңар түз мага келет. Ошон үчүн силер мындай добушуңар жоголбойт да. Ошон үчүн кабатыр болбоңуздар. Өзүңүздөр жаккан каалаган адамга ушундай добуш берсеңиздер болот. Барыңыздарга мен рахмат айтам.